Азыр кандай таможня айтып бересизби? Бир машина кирди таможнядан, чегарадан. Аны кимдер текшерет азыркы акыбалы? Биринчи ким текшерет? Уруксатпы? Биринчи чегарачылар текшерет. Анан айта берсеңиз. Анан кийин бардык государственный контролирующий органдар, 4 орган. Эң акыркы этаптан таможенный орган. Кайсы органдар? Чегарадан кийин таможня, Фитосанитарный контроль, ветеринарный контроль, санитарно-эпидемическая служба и транспортный контроль. Анан аягында сиз. Анан кийин аягында Мунун баарын бирөө координациялайбы? Ушунун баарын законопроектте координация. Жок, азыр. Азыр бүгүнкү күндө координация жок. Координация жок. Мунун баары координация жок. Ар кимиси текшерип киргизет, ар ким. Бирок ошонун баары ошол чегаранын ичинде отурат бир жерде. Ооба. Чегара кызматы каякта отурат булар? Көзөмөлдөө порттун ичинде отурушат. Бул жерде принцип мисалы Кыргызстанга кирип атканда биринчи чегара кызматы текшерет, Кыргызстандан чыгып атканда акыркы жолу бажы кызматы текшерет. Түшүндүм. Анан ар бир мамлекеттик органдардын өзүнүн баягы мыйзам кылайык эмеси бар, аткара турган жумуштары бар. Чегара кызматы кирип атканда ошо Кыргызстанга кирип атканга тыюу салынган курал жарак, банки заттар болсо баарын текшерет документально. Эгер ошо оор жүк ташуучу автоунаа кирип калса, ошо жанагы жүк, товар эмелерди болсо баягы тийиштүү мамлекеттик кызматтар текшерет. Рахмат. Таможня бажы кызматына эми азыркы мыйзам боюнча бүт баарын силер координациялаган атасыңар да? Ооба, азыркы мыйзам боюнча аз буга чейин айтылды. Эгер өтүп кетсе 200 кечирип коюш бир тактоочу иретинде маалымат берип койсом, күнүгө мына Торгарт менен Иркештам өткөрмө пунктунан 200дөн 300гө чейин автотранспорттун средства өтөт жүгү менен. Анан баардыгы ушунда болуп атат да, биздин максатыбыз бажы кызматынын мына законопроекттин максаты бул жөнөкөйлөтүү. Азыр мына чегара кызматы бар, андан кийин 4 госконтролирующий орган, анан бажы кызматы. Ошол 200-300 машина киргенде, бул жерде урматтуу депутат туура айтты. Госконтролирующий органдар ар бир машинага чуркап барып карайт да, мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Эмне дегенде база данных бул органдарда жок. База данных бажы кызматында эле бар. Эмне дегенде бул база данныхка любой субъект 30 күнгө чейин маалыматты берип тактап бизге маалыматты берип коет. Ал биздин базада болуп турат да. Биз ошол база менен бул госконтролирующий органдар менен бөлүшөйүн деп атабыз. Анан госконтролирующий органдардын функциясы ошо бойдон эле калат. Функцияны эч ким албайт. Физический присутствие болот. Болгону жөнөкөйлөтөбүз, координацияны бажы кызмат алат. Законопроекттин негизи мааниси ошондо. Силер мындай көзөмөлдөбөйсүңөр, баарын бир координациялайт экенсиңер иштерин. Мындай бир коркунуч болуп атат. Мисалы, санэпстанциянын же фитосанитария, ветеринарный адистерди эртең сиз начальник аны кетирип, башка бирөөлөрдү алып алсаңар кандай болот? Же сөзсүз ошонун ичинде ошол ветврач деген только ветврач болуш керек. Мед кызматкер болсо мед кызматкери болуш керек дегендер калат да, туурабы же башка адистерден алып мындай будуңчаң кыласыңарбы? Жок, функционально дагы подчиненность прямой өздөрүнүн ведомствосуна подчинение болот. Бул жерде координация, биздин бажы кызматынын ролу регистрация болот, пункт пропуска, регистрация и таможенное оформление. Ошо менен кирип кете берет жүк биздин территорияга. Эгерде биз берген электронный форматта маалымат менен бөлүшүп турабыз. Бул 30 күнгө чейин маалыматты ала алат да, эртерээк. Ошол маалымат менен ар бир контролирующий орган доступ болот. Заранее жүктү билет, кайсы жүк келет, кандай келет, запрещенный, не запрещенный, руксатын ошого чейин 30 күнгө чейин бере алат. Руксат кагаздары бар даяр болот. Ошону биз жөнөкөйлөтүп атабыз да. Автоматизация, цифровизация деген ошол. Мындан мен ойлойм, кайра колдош керек. Бул жерде бизнеске да аябай чоң жардам болот. Упрощение. Айттым, 10 саатта оформляться эткен, келечекте буюрса 1 минутта оформление кылабыз. Урматтуу жыйынга катышуучулар, телефондоруңуздарды беззвучныйга коюп, өзүңөрдү биринчи сыйлап, анан бизди сыйлап коесуздарбы өтүнүч?
Экинчиси, бизге ушуга чейин көптөгөн маалыматтар келип атат да, ар кандайчы. Бизди алып атат. Биздин эртең кызматкерлерибиздин ордуна өзлөрүнүн кызматкерлерин, кесипкөй эмес кызматкерлерди коп койсо, анан ошол жердеги иштеген министерстволордун баардыгын таможенный служба, бажы кызматы алып атат. Аларга баш ийип калып атабыз деген маалыматтар келип атат. Сиз кандай дейсиз буга? Андай маселе жок. Функция калат толугу менен, штатты өздөрүндө калат. Штат бизге өтпөйт. Акчаны ошол министерстводон алат, баары өзлөрүнө калат. Силер жөнүндө координация кыласыңар, туура? Фактически буга чейин кандай болсо ошондой жумуш жүрө берет. Координация, оптимизация да. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн биздин чыккан, Ысык көлдөн чыккан бир фура картошка Россиянын чекарасынан кайра кайтып келип атат? Урматтуу Балбак Зарлыкович, бул внутреннее перемещение на территории ЕС. Бажы кызматы буга тиешеси жок. Ашырбай Бапович, эмне үчүн кайра кайтып келип атат? Балбак Зарлыкович, мына ушул жерде туура суроо берип атасыз. Себеп дегенде, именно Казакстанда фитосанитарный контроль границада турат. Алар ошол жанагы ошол мамлекеттин арасында дагы эгерде ошол жанагы нормалар нарушение болуп калган болсо, фитосанитарный контроль, ветеринарный контроль ошол жерден грузду кайтарат артында. Эмнеге кайтарып атат? Силерден документ албай атабы? Жок. Ошол жанагы эгер документтер соответствие болбосо, туура келбесе, жанагы нарушение болсо, санитарлык, ветеринарлык нормалар бузулган болсо, артынан кайтарат. Муну кантип чечебиз? Сиздин оюңуз боюнча. Биринчи кезекте биз ушул экспортко чыгып аткан продукциянын документтерин толуккандуу оформдоп жиберишибиз керек. И лабораторныйдагы контроль болуш керек, сөзсүз түрдө. Вот ушунун баары азыр келет, бажы кызматы. Ушунун баарын азыр контролдойбуз деп атпайсызбы? Бир фура өтүп баратканда сиз сурайсыз да, туурабы? Баары азыр сизге баш ийип калган болот да, координация кылат. Ошондо сиз сурайсыз да, кана фитосанитарный справкаң барбы, ветеринарный справкаң барбы, баарын чогултуп, координациялап, электронный кылып туруп, анан ошонусун баары туура келсе гана өткөрөсүз да, туурабы азыр? Жаңы мыйзам менен. Система как раз Алишер Ташпаевич айтып кетти, система управления рисками деген бизде иштейт. Ал базада толугу менен болот. Любой жүк келгенде, именно СУР, система управления рисками иштегенде, биз тиешелүү кызматтын кызматкерлерине дайындайбыз. Ошондо гана жүк текшерилет. Туура, түшүнүктүү. Ошон үчүн азыр урматтуу өкмөттүн өкүлү, конституционный мыйзам бар. Өкмөт о правительстве Кыргызской республики деген мен билгенден. Это конституционный мыйзам, туурабы? Ошол жерде жазылып турат, статьясы эсимде жок. Можно создаваться инспекции при правительстве Кыргызской республики деп. Бизде инспекциялар барбы? Жок. Жооп бербей коңуз. Ашырбай Бапович, ветеринария жаатында силер чарбалык иштер жүргүзөсүңөр да. Анан өзүң кайра текшересиң, туурабы? Инспекцияда да сенде, чарбалык иште сенде. Бул мыйзам бузуулук, мыйзамсыздык бул. Мына ушул жерден да мындай өкмөттүн ичинде көп техникалык, экотех жактан, экология жактан айтсам укпай атасыңар. Өзүңөрдүн мыйзамдарга өзүңөр каршы келип атасыңар. Ветеринария, мисалы, мен бир эле нерсени айттым, ветеринария. Өзү чарбалык иштер жүргүзөт, өзү көзөмөлдөйт. Охрана окружающей средада да ошондой. Өзү чарбалык иштер жүргүзөт, өзү көзөмөлдөйт. Бул мыйзамсыздык, бул болбойт мындай. Айтып барыңыз Акылбек Үсөнбековичке, оңдош керек мунун баарын. Мурунку система экотех инспекция, госархстрой мына Турцияда азыр кыйрап калды. Биз Исыгатинский разломдун түбүндө жатабыз, отурабыз. Кудай сактасын. Аны контролдогон жок. Бирин өзү чарбалык иш жүргүзүп эле өзү көзөмөлдөп атат. Бул интерес да, бул бири-биринин кызыкчылыгын колдоо да, мындай болбойт да. Эртерээк бир сунуш айтайын дедим эле, ушул жерден бул жерге айтыш керек болуп калды. Общий эле бир государственный инспекцияны куруш керек да, ошонун ичине киргиш керек бар. Экологиясын, ветеринариясын, охрана окружающей среда, отдел бөлүм кылып эле.
Бирөө көзөмөлдөш керек да, көзөмөл өзүм Алишер Ташбаш өзүм кантип көзөмөлдөйм. Эми мен мисалы Ашырбай Попович чарбалык ишти өзүң жүргүзөсүң кантип көзөмөлдөйсүң. Бул мыйзамда да ошондой терс нерселер бар болот. Өтө жакшы мыйзам. Негизи муну биринчи окуудан кабыл алып, экинчи окууга чейин кээ бир нерселерин эметишибиз керек да. Туралашыбыз керек. Мына мен какшабай тутпайм. Көлдөн чыккан картошка Россияга чейин жетип атат, Россиядан кайра кайтып келип атат. Эмнеге көзөмөл жок? Бир жерден көзөмөлдөп кетип баратканда мына бажы кызматына эгер берсек, бажы кызматы ошол жерден сураш керек. Могу справкаң барбы, бул справкаң барбы, тигинин бары. Анан өткөрүш керек. Анан албай куш тияка барып курабайт. Бирөө алдап койгон я тебе отвечаю, давай бара бер деп. Анан кийин бирөөнөн сурашыбыз керек да бажы кызматынан. Ошон үчүн азыр муну биринчи окуудан колдоп берип, экинчи окууга чейин кемчиликтерибизди берип, оңдоп, түздөп туруп алдыга жылыш керек. Эң жакшы нерсе бул. Ишкерлерге да жакшылык алып келет. Мамлекеттик органдардын көзөмөлдөөсүнө да жакшылык алып келет. Урматтуу президенттин өкүлү, министрликтер өз ара иштебей атасыңар. Координация жок. Айыл чарба министрлиги, бажы, экономика министрлиги отуруп алып иштеш керек болчу. Мына бул жерден айыл чарба министрлигинин ветеринариясы каршымын деп атат. Министерство здравоохранения Минтрастын өкүлү отурат, бияктан кичине жаман болуп калат го мыйзамды алып келсеңер деп атат. Бул кандай өкмөтсүңөр силер? Бириңер менен бириңердин координацияңар жок. Анан алып келип президентти уят кылып атасыңар, бизди уят кылып атасыңар. Бириңер менен бириңер координациялай албай атасыңар. Бир министерствого каршы чыгып атат, алып келген мыйзамы боюнча. Уят барбы, бет барбы силердечи? Кайсы кантип анан биз колдоп беребиз анан Алишер Ташбаев, кантип колдойсуң анан? Мыйзамды алып келатканда айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, бажы кызматы, Министерство здравоохранения отуруп сүйлөшпөйсүңөрбү? Эмне кыласыз муну? Монтуп атат, боягы момдолуп атат, боягы бияка келип алып башты ортоп атасыңар. İştesingер иштегиле да, жакшыраак кылып. Ага чейин комитетке киргиле, кеңешели баарын. Ушунун баары ошол жерден чыгарыш сөз сүйлөш керек беле, сөзсүз ушуну. Өзүңөрдүн ич ара координацияларыңар жок, анан кантип жогорку кеңештен өткөрөсүңөр? Биякта 7 фракция бар. 8 фракция бар. Туп-туура айтып атат. Айтып берди силерге. Докладчы жакшы түшүндүрө албай атат. Даярданып келиш керек да, кичинечи момунту суроо болушу мүмкүн мооларда. Боорек Төлөбай баягында эле какшап аткан, тетияктан кайтып келет деп. Ошонун суроосун кандай кылабыз? Алишер Ташбаев монтуп атты. Мындай деп айтты, тигил мында могу фракция мында анализ кылуу жок да, жогорку кеңештин сүйлөгөн ар бир депутаттын сөзүн анализ кылыш керек да, жазып коюш керек да. Анан аны кылбайсыңар, келесиңер каршы чыксак жаман көрөсүңөр. Башынан баштап өзүңөр туура эмес, өзүңөрдүн өкмөт жөнүндө мыйзамыңарды бузуп атасыңар. Какшап айтып келатабыз 1 жылдан бери. Президент уят кылып бүтмөй болдуңар, тегерегиндеги сабатсыз министрлер. Ошо тегерегинде советниктер туура эмес айтып атып ошо кишини. Жакшы иштеринин баарын ит акмагын чыгардыңар. Айтыш керек да, мындай урматтуу Садыр Нуркожоевич, могу өкмөт боюнча могулар жазышыбыз керек, могу мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Жок, аны айтпайсыңар. Даже бириңер менен бириңер координацияңар жок. Анан айтса эле жаман көрөсүңөр. Жаман көрсөңөр жармаңарды бербей эле койгула. Рахмат.